кечке эле жаза берсе мисалы мына Facebook'та ачтың. Биз качан оңолобуз, өлүп атабыз. Өткөзүп жүрөсүң. Эт кымбаттап кетти. Өткөзүп жүрөсүң. Паланча миллион камалбай атат. Өткөзүп жүрөсүң. Түкүнчө ушунча коррупция жеп койду, камалбай жүрөт. Өткөзөсүң. Кете бересиң. Баягы сонун болуп гүлдөп турган гүл мүнтүп кечинде шапайып калат. Депрессия оору, стресс болуп ооругандар ушунчун аябай көп коомдо. Ал болуп келген мурдатан бери учурда да болуп атат. Кыргызстан дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөнүн катарына кирсе деле баары бир жазчулар жазат, айтчулар айтат. Биз өнүкпөй атабыз. Биз Туркияда мисалы биз менен Туркияны салыштырып болбойт баягы. Материалдык жактан, экономикалык жактан. Ошодо да аябай көп мисалы менин тааныштарым бар, мамлекетине нааразы. Болбосо түрктөр эмне кылды азыр? Жанагындай дронун чыгарып атат. Радарга тутулбай туруп барып талкуулап койчу. Азыр Арменияны талкуулап кетти. Түрктөр заряд менен жүрө турган машинасын чыгарып койду. Түрктөр өздөрүнүн вертолеттал танкаларын чыгарып атат. Кыскасы аябай өнүгүп кетип атат материалдык жактан. Бирок эмне? Дагы эле бул мындагы атат, болбой атат, мынтип атат. Бул адамдарга маани бербеш керек. Эт кымбаттаса кымбаттасын. Рызкын Кудай берет. Эт кымбаттаса кымбаттасын. Жыйынтыктап айта турган нерсе, биз ал жак менен кечке алар менен алек болчу атайын адистер бар. Аналитикалык журналисттер бар, атайын политологдор бар. Ошолордун милдети иши кесиби. Биздин кесибибиз эмне? Бирөөбүз магазин иштетебиз, бирөөбүз таксистпиз же дагы бирөөбүз немебиз. Ошол ишибизди так аткаралы. Так аткаралы, чынчыл бололу, честный бололу. Ошону менен биз мамлекетке жардам бере алабыз. Мисалы мен режиссермун, мен ролигимди тартайын. Менин ишим эмне саясат менен? Мен бир пост жазыш менен аны оңдоп койбогондон кийин аны жазсаң астына уруш башташат. Сен Паланчаев чекесиң, жок, сен Түкүнчөевче. Түкүнчөев утуп чыгыш керек, жок, Паланчаев утуп чыгыш керек. Экиле бир кыргыз бир тууган Асан менен Үсөнөт кечке кагылыштырып атасың. Ошондуктан милдетибизди так аткаралы болду, битти, ал оңолуп кетсе. Сөз соңулат.